Москва шаарынан Казакстанга ишенимдүү кирди-чыкты кызматы өз ишин баштады. Биз күн сайын саат 17:00дөн жөнөп кетебиз. Жолго чыгаардын алдында документиңиз кара тизмеде бар жогун текшерип, баарын тактап анан жолго чыгабыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар сизди жолдо чарчатпайт, эсен-аман алып барып келет. Унааларыбыз таза жана ыңгайлуу. Биздин дарек метро Волгоградский. Байланыш номер 8926 797 6724. 24 саат бою байланыштабыз. Садыр Жапаров эртең жогорку кеңештин жыйынына катышат. Өлкө башчы Садыр Жапаров эртең 17 ноябрда жогорку кеңештин жыйынына катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Ербол Султанбаев билдирди. Парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин бир катар мүчөлөрү мамлекет башчысынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант беришет. Мындан тышкары жыйында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселеси каралары күтүлүүдө деп билдирди Султанбаев. Түз эфир ОТРКнын республикалык жана облустук каналдардын эфиринде, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларында көрсөтүлөт. Булак Супер Кежи. Жогорку кеңеш Азаттыктын журналисттеринин аккредитациясын токтотту. Жогорку кеңеш Азаттык Эркин Европа радиосунун кыргыз кызматы журналисттеринин аккредитациясын 17 ноябрдан тарта убактылуу токтотту. Маалыматты парламенттин басма сөз кызматы тастыктады. Бул кадам маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин аталган ЖМКнын сайтын 2 айга чектеп туруу чечимине байланыштуу экени айтылды. Аккредитацияны алып коюу сайтты чектөө мөөнөтү бүткөнгө чейин болору маалымдалды. Буга чейин КТРКнын биринчи радиосу менен НТС Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн трансляция кылууну токтоткон эле. Эске салсак, 26 октябрда Маданият министрлиги Азаттык медиа сайтынын ишин 2 айга чектөө чечимин кабыл алган. Мындай чара Кыргыз-Тажик чек арасындагы сентябрдагы окуялар боюнча өлкөнүн маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген материалдарга жооп кайтаруу үчүн кабыл алынды деп айтылган. Андан көп өтпөй 3 ноябрда Темир банк Азаттыктын эсептеринин ишин токтоткон. Банктан бул кадамдар тик ККЛК мыйзамына ылайык жасалганын айтышкан. Булак Спутник Кежи. Стамбулдагы жардыруу. Аялдын бомба салынган баштыкты көчөгө таштаган видеосу тарады. Стамбулдун Истиклал аймагына жарылуучу затты таштаган аялдын видеосу тарады. Андагы видеодон кара кийимчен аялдын эл көп көчөнү аралап барып, бир аз отуруп, анан ак баштыкты таштап кайра кеткенин көрүүгө болот. Андан сырткары аял окуя болгондон соң чуркап кеткен. Бул тасма камерага түшүп калган, аны тиешелүү кызматтар таап чыккан. Эске салсак, 13 ноябрда саат 16:00дөн Стамбулдун борборунда эл көп жүргөн көчөлөрдүн бири Истиклалда жарылуу болуп, ал 6 адамдын өмүрүн алган. Маалыматка ылайык, кырсыктан жабыркагандардын саны 80ден ашкан. Ал эми окуядан көп өтпөй эле көчөгө бомба таштап кетиши мүмкүн деген аял кармалганы кабарланган. Ал Курдистан жумушчу партиясынын Сириядагы филиалы менен байланышы бар экенин моюндаган. Ени Сафак газети болсо, терактыны уюштурду деп шектелип жаткан сириялык Ахлам Ал-Башир америкалык аскерлер окуткан чалгын мектебинде билим алганын жазууда. Булак Назар Ньюс Кежи. Россия Тышкы иштер министрлиги НАТО өлкөлөрдүн Польшага түшкөн ракета боюнча реакциясына нааразы. Россиянын Тышкы иштер министрлиги Польшага түшкөн ракета боюнча расмий билдирүү жасап, НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен айрымдарынын ага болгон реакциясын кыржырды келтире тургандай деп сыпаттады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү сайтына жарыяланган. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн К1 жана алардын ЖМКлары абалды териштирбей туруп, ракета окуясына Россия күнөөлүү болушу мүмкүн деген жалган маалыматтарды чыгарууга ашыкты деп жазылган Тышкы иштер министрлигинин маалыматында.
Дип өкүлчүлүк Киев режими да бул окуяда өтө тездик менен Россияга көө жабууга аракет кылганын белгилеген. Киев бийлиги Россияны күнөөлөш үчүн бардык мүмкүнчүлүктү пайдаланып келет. Анын үстүнө Зеленскийдин режими колдоочуларын алсыратып жаткандыктан алар батыштын колдоосун бекемдөөгө аракет кылууда деп жазылат билдирүүдө. Эске салсак 15 ноябрь күнү кечинде Польша ЖМКлары Украина менен чектешкен аймагына тагыраагы Пшеводов районуна 2 ракета кулаганын билдирип, 2 адам каза болгонун маалымдаган. Associated Press басылмасы жазгандай, булар Россиялык ракетаны атып түшүрүү үчүн учурулган Украина армиясынын ракеталары болгон. Польшанын тышкы иштер министрлиги окуя болор менен ракеталар Россияда чыгарылганын маалымдаса, президенти Анджей Дуда бул ракеталар кимге таандык экенлиги тууралуу так маалымат жок экенин айткан. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Анджей Дуда менен сүйлөшүп, бардык фактыларды аныктоо керектигин билдирген. Өз кезегинде Россиянын коргоо министрлиги Украина Польша чегарасына жакын жерге ракета менен сокку урулбаганын билдирип, интернетте тарап жаткан ракета калдыктарынын сүрөттөрү Россияга тиешеси жок экенин белгилеген. Ал эми АКШ президенти Джозеф Байден алдын ала алынган маалыматтар ракеталар Россиядан учурулган деген версияны четке кагарын айтып, шашылыш жыйынтык чыгарбай турууга чакырган. Булак Спутник кежи. Мирзиёевдин кызы президент администрациясына жаңы кызматка дайындалды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева президент администрациясына жаңы кызматка барды. Бул тууралуу Мирзиёевдин басма сөз катчысы Шерзат Асадов жазды. Маалыматта Саида Мирзиёеванын жаңы кызматка дайындоо боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Жарлыкка ылайык Мирзиёева президенттин аппаратынын коммуникациялар жана маалымат саясаты боюнча бөлүм башчысы болду. Бул кызмат жаңыдан түзүлүп, президенттин администрациясы башчысынын коомчулуктун пикирин изилдөө жана маалымат саясаты боюнча орун басары болуп саналат. Ошондой эле социалдык, маданий жана билим берүү тармагындагы реформаларга да ушул бөлүм жооп берет. Саида Мирзиёева учурда 34 жашта. Ал Ташкенттеги Дүйнөлүк экономика жана дипломатия университетинин жана Ташкент мамлекеттик юридикалык университетинин бүтүрүүчүсү. Магистрлик даражасын Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университетинен алган. Ал 2019-2020 жылдары президент администрациясына караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары болуп иштеген. 2020 жылдан баштап азыркы күнгө чейин улуттук масс медианы колдоо жана өнүктүрүү фондунун башкаруучулар кеңештин төрага орун басары кызматын аркалаган. Булак Марал ФМ.